Күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабыт. Саламатсызбы угарман жана көрөрман. Маралдын түз эфиринде күн чабыт уктуруусун баштайбыз. Микрофондо мен Бахар Хакимова. Бишкекте 20 апрелде таштандык калдыктарын эффективдүү башкаруу боюнча форум жана көргөзмө өткөнү жатат. Иш-чараны Жия бизнес ассоциациясы бир катар уюмдар менен бирге уюштурууда. Анда негизинен ушул катуу таштандык калдыктарын кайрештетүү, бул тармакты жөнгө салуу, бул тармакка акча тартуу мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сөз болот экен. Биз бүгүнкү эфирде ушул маселе, ушул форум жөнүндө кеңирээк маалыматтарды алабыз. Жана бул маселени кантип чечсе болот, кандай идеялар бар, ой бөлүшөлү деп турабыз. Студиябызга келген коноктор менен тааныштырайын. Accelerate Prosperity коомдук уюмунун жашыл акселерацияларынын координатору Элдос Токтомушев, Жия бизнес ассоциациясынын жашыл экономика боюнча менеджери Азамат Дүйшеев бар. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер студиябызга. Угарман жана көрөрман, сиздин дагы сурооңуз же пикириңиз болсо байланышка чыксаңыз болот. Номерлер жазылып турат экранда: 0312 68 06 06, WhatsApp номер бар: 0709 68 06 06. Бул эфирди Маралдын Facebook'тагы баракчасынан же болбосо YouTube каналынан түз эфирде көрүңүз. Анда баштайлы. Форум боюнча айтып берсеңиздер, Азамат мырза. Форумду өткөрүүнүн зарылчылыгы эмне үчүн ушул таштандыларды кайрештетүү маселесине көңүл бурулуп атат? Рахмат. Биринчиден Марал радиосуна ыраазычылык билдиребиз. Ушундай актуалдуу теманы коомчулукка, ишкерчилик коомчулугуна мындай азыр актуалдуу, проблемалуу теманы көтөрүп жатасыздар. Негизи ошо чындап эле сиз айткандай ушул жаздын келиши менен 20 апрелде Accelerate Prosperity жана Jia биргеликте уюштуруп жаткан форум өтмөкчү. Ал форумдун аталышы бул таштандыларды башкаруу деген классикалык аталыш ушундай. Мындай жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен айта турган болсок, бул форумда ошол Кыргызстандагы таштандыларды кантип туура чогултуш керек, кантип туура ташып алып барыш керек, ташып алып барган жерден кантип туура аны обработка кылыш керек, жана кантип туура бөлүштүрүш керек, сортировкалаш керек, жана кантип туура аны товар жасап, ошону сатып, анан экспортко чыгуунун жолдору боюнча, мындайча айтканда, жана чынжырчаны, өндүрүштүк чынжырчаны башынан аягына чейин мындай камтый турган форум. Анан бул форумдун да бир өзгөчөлүгү, биз параллелдүү түрдө форумда ошол мусордон, таштандылардан жасалган товарлардын индустриясын көргөзөлү деп атабыз да. Форум менен параллелдүү түрдө бул иш-чарабыз да өтөт. Биз 20-30 тегерегинде ишканаларды, өндүрүш ишканаларын күтүп атабыз. Өндүргөндөр болгондо дагы ошол ар кандай таштандынын түрүнөн түрдүү жанагы товарларды, жасалгаларды жасаган ошо компанияларды күтүп атабыз да. Негизи мен ошо ассоциациянын атынан мындай айта турган болсом, биз көп иш-чараларга жана көптөгөн мамлекеттик органдар менен жолугушууларда көп жүрөбүз. Анан ал жерде биз дайым угабыз да, бул Кыргызстанда мындай мусор мындай сыйкыр жолу менен эле бир жака кетип аткандай же бир жерине бир нерсе болуп аткандай көрүшөт да, мындай жеди, ичти, мусор болду, ошо менен жок деп ойлошот да. Анан мусордон көп нерселер жасалат деп аларга айтсак, мындай эми Кыргызстанда мындай потенциал жок да, бизде өндүрүш жок да, бизде мисалы ошол чет өлкөгө гана гранул деп коет, жанагы пластиктерди эритип, тоголоктоштуруп, жанагы койдун корголундай кылып мындай эритип алып турган ошол экини экспорт кылып Казакстан, Россияга сатышат да. Негизи эле ошол да. Темирди Кытайга сатып бүттүк го. Анан баалуу жана алюминий же дагы жези ушундай материалдар, таштандылар чыкса, аларды дагы сатабыз го. Кыргыз эмнесин гана сатпады деп мындай көп жыйындардан аябай талкуу болот да. Анан биз деле буну ассоциация катары көп мындай капарыбызга албай эле жүргөнбүз. Бирок ошо Жиянын ишкерлери чогулуп бизге келип айтып, анан 22 компанияны, өндүрүш компанияны жеринен кыдырып чыктык да. Анан көрдүк, ошол өндүрүш кылган ишканаларды көрсө, биз баягы телевизордон көрүп жүргөн же базардан көрүп жүргөн жанагы кумган, челек, сетка,
анан жанагы айнектен жасалган терезе, айнектен жасалган жанагы сувенирлер, идиштер, жана стакандар, тарелкалар, коробкадан жасалган, коробканын түрдүү фигурасындагы мындай түрдүү бир ишканага барды, ошо коробкадан коробканы кагазды мындай кайра иштетип, андан деген адашпасам 48 түрдүү формадагы продукция чыгарат экен да. Бул Кыргызстанда ушул эле Бишкекте жасайт экен. Кыргыздар ошондон түрдүү нерселер жасайт экен. Эми уникалдуу продуктулар дагы бар да, ошол картондон отургучтарды жасайт экен. Интерьер кылып жанагы бай жарандарыбыздын үйүндө интерьерлер болот го, ошондой мындай фантастикалык кинолордо бир үйлөр болот го, ошондой сыяктуу бир продукцияларды жасаган ишкерлер бар экен да. Мен өзүм аябай таң калып, анан ушундай сыймыктандым ичимен. Демек Кыргызстанда бизде индустрия бар турбайбы? Бизде мусордон, таштандыдан мындай сонун товарларды жасап чыгарышат турбайбы? Ошол эле биздин баягы мекендештерибиз, өзүбүздүн жарандарыбыз чыгарат экен. Мурда биз ошо мечиттерге барганда жандай айтып калчу эле имамдар ушундайларчы, биз кумганды ошо Кытайдан, кытайский кумгандар арзан болот депчи. А биз бир ишканага барсак, кумган, челек, чака эми түрү менен жасайт экен, пластиктен. Ал айтып атат да, тиги биз ошо эми гранул кылып чыгарабыз, анан продукция кылып чыгарабыз дейт. Эгерде продукцияга спрос көбүрөөк болсо, биз ошол продукцияны көбүрөөк чыгарып, гранулду ошо колдонобуз дейт да. Бирок жана суроо жок болсо, биз гранулду көбөйтүп экспортко чыгарабыз дейт. А эмени товарды кыскартабыз дейт да. Демек Кыргызстандан дагы алса болот экен. Сонун товарлар, сапаты жагынан мындай кем калышпайт. Жанагы өндүрүш технологиясы Турцияныкы, Түркияныкы, Орусияныкы, Казакстан ушундай экен да. Анан биз ушул форумдун максаты ошол биз бардык кызыккан тараптарга, студенттерге, ишкерлерге, журналист коомчулугуна, мамлекеттик орган өкүлдөрүнө, эл аралык уюмдарга бардыгына биз мындай форумда көргөзөлү деп атабыз. Анан баягы форум сиз айткан алдыңкы тажрыйбалуу ишкерлер келип көрсөтүп берет да, кантип иштетишет, кайра кантип товар чыгарышат, ошол учурда экологияга кандай пайда келтирип атат. Ооба, биз ошол бул тармакта статистиканы караганда Кыргызстан боюнча 200дөн ашык ишкана бар экен. Ушул тармакта иштегендай бул эксперттердин мындай болжомолдуу статистикасы. Анан эң көбү ошол Бишкек менен Чүйдө жайгашкан. Анан бул тармакта негизи мындай көмүскө тармак деп айтабыз. Көбү баягы мусорду жөнөкөй жол менен эч кандай каттоосу жок эле өзү менен өзү жанагындай сел саяктардагы ошол барып күн көрүп жаткан тармак ошол да, мындай катталбастан. Эми бул аябай көп ишканалар деп айтылып жүрөт. Биз ошол жерде араларынан мындай официалдуу, расмий иштеп, өндүрүш технологиясын ордуна башынан аягына чейин койгон, таза, жакшы корпустарды салып, мындай өндүрүш корпустарын салып, жакшы бир жыйынтыктарга келген, эл аралык кызматташтыкты жакшы алып барган, технологияларды алып келген алдыңкы ишкерлерди мындай чакыралы деп атабыз. Мисалы айтсак, Унипласт деген ошо пластиканы өндүргөн Кыргызстандагы эң ири компаниялардын бири да. Ал жерде ошол чоң курулуш объектилерине керектелүүчү түтүк шлангелерди, ошо түтүкчөлөрдү, канализациянын түтүктөрүн, суунун түтүгүн, жанагы бүт ошо түтүктүн размерлерине чейин, көлөмүнө чейин чыгарат да, ичке чоң, анан менин көлөмүмдөй болгондагы чоң мындай түтүктөрдү, шлангелерди чыгарат. Андан тышкары ошо айыл чарба багытында тамчылатып суугаруу системасына керектүү жанагындай переходник деп коет экен, сууларды туура бөлүштүргөн мындай акылдуу системаларда ошондой ишкерлерибиз чыгып, мындай алдыңкы ишкерлер чыгып, тажрыйбаларын бөлүшүп, көргөзүп, айтып, нетворкинг кылып, визитка алмашып, мындай кызматташуу жөрөлгөлөрүн жасашат сөзсүз. Биз алар менен ушу чакырып азыр иштешип жатабыз. Мисалы айталы мамлекеттик мындай мекемелердин ичинен биз Кумтөр мекемесин дагы чакырып атабыз.
өзүңүздөр билсеңиздер керек, ушу 1 жылдын тегереги болуп калды. Кумтөр ишканасыны жанагы экологиялык жоопкерчиликти сезүү менен жанагы дөңгөлөктөрдүн шиналарды, ошо дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү боюнча Токмокто ири завод ачты да. Өтө көп көлөмдө 20-30 жылда чогулуп калган дөңгөлөктөрдү ошо кумтордо ошол жака апарып переработканы кайра иштетүүнү ишке киргизип атат. Алар андан ошо дөңгөлөктөн ар кандай бир 6 продукцияны жасап өндүрүп чыгарабыз деген ниетти коюшкан да. Алардын арасында мисалы ошо май бар да, майды ошо жана мотор майлаган, трактор жана комбайндарды майлай турган майлар да, бул бир башкача бир категориядагы майлар. Биз ошол Кумтор мекемесин дагы чакырып атабыз. Мисалы азыр ушу жообун күтүп атабыз. Ушундай алдыңкы ишкерлерди мындай аймактардан Экомонтис деген бар, мисалы Талас та жалгыз ишкана, ошо жалгыз өзү жетишип, ошону мындай кызмат көргөзүп, бир облусту мындай карап турган жеке компания да. Биз аларды дагы ошол чакырып атабыз. Ушинтип баардык кызыктар тараптарды чакырып, алдыңкы тажрыйбаларды бөлүшүп, көйгөйлөрдү айтып, анан ошол резолюция кабыл алып, ошо форумду жыйынтыктайбыз да. Форумдун дагы бир өзгөчөлүгү бул финансы каражаттарын ишкерлер каяктан алыш керек? Азыр Азамат мырза, ушул сөзүңүз өзүңүздө болуп турсун. Мен Элдос мырзага кайрылайын. Ошол мисалы ишкерлерге алдыңкы ушул тажрыйбасы менен бөлүшүп, бир жакшынакай опыттарын көрсөтүп бергенге форум бул аянтча болуп атпайбы? Сиздер Акселерит Prosperity ошол фонду аларга кандай жол көрсөтө аласыздар, кандай көмөк көрсөтө аласыздар, мисалы кандай окутуулар жүргүзүлөбү же бир долбоорлорду уштурасыздарбы, кандай жардам бере аласыздар? Рахмат. Негизинен биздин Accelerate Prosperity ишмердүүлүгү боюнча айта кетсем, биз болсо Агахан фондунун өнүгүү демилгеси болуп саналабыз. Кыргызстанда 5 жылдан бери иштеп келатабыз. Ушул 5 жылдын ичинде 1000ден ашык бүтүрүүчүлөрүбүз бар биздин долбоорлорду. Алардын арасынан 78 компания биздин портфелдик компания болуп эсептелет. Жалпы 2 миллион 234 миң долларга инвестиция берилген да. Андан сырткары 80 компания техникалык колдоо алган да. Техникалык колдоо деген бул мисалы компания накталай акча албайт, бирок кайсы бир өзүнүн ишинде болгон техникага муктаж болобу же болбосо тренингке муктаж болобу, ошолорду биз каржылап бергенбиз да. Ошону техникалык колдоо деп биз эсептейбиз да. Ал эми биздин долбоорлор боюнча айтсак, биз 7 жумалык проекттерди жүргүзөбүз. 7 жуманын ичинде 1 жана 5 жумасында биз сессияларды өткөзөбүз, лекцияларды өткөзөбүз. Тар чөйрөдөгү эксперттерди чакырып, ийгиликтүү көптөгөн ийгиликтерди жараткан ишкерлерди чакырып, алар өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, мисал келтирсек, маркетинг жагынан, финансы модельдөө жагынан, бизнес модельдөө жагынан, персоналды башкаруу жагынан лекциялар өтөт. Бул түздөн түз жана сиз айткан маселеге таасири жоктур, бирок ушул биздин проекттен алган маалыматты, тренингтерди ишкерлер өзүнүн бизнесинде колдонуп, анан ошо колдонгондон кийин кайсы бир жыйынтыктарды жаратат да. Бул мисалы социалдык жагынан алып караганда жумуш орундар түзүлөт. Жумуш орундар түзүлгөндөн сырткары ишкердин өзүнүн жеке сапаттары жогорулайт да. Бунун натыйжасында жанагы өзүнүн ишин сапаттуу алып барат да. Андан сырткары биздин проект, биз жөн гана ошо лекцияларды бербестен проекттин аягында биз инвестиция тартуулайбыз да. Ошол биздин проектке тандалып алынган компаниялардын арасынан 3-5 компания тандалат, ошолорго инвестиция тартуулайбыз да. Ошол инвестицияны алган компаниялар, алар болсо өзүнүн ишине ылайыктуу көбүнчө оборудованияга акча сурашат да. Мисалы оборудование алганда алар жанагындай өндүрүү
дараметин жогорулатышат да. Натыйжада көбүрөөк баягы таштандылар болсо, көбүрөөк таштандыларды кайрадан иштеткенге мүмкүнчүлүк жаралат да. Ушул таштанды маселесине байланыштырсак да, кандай булар үчүн окутуулар же билбейм кандай долбоорлор бар таштандыны кайра иштетүү боюнча ишкерлер үчүн? Азыр жакында эле марттын 15-inde бизде Go Green деген проект аяктады. Go Green проект бул Европа биримдиги жана Агахан фондунан тарабынан каржыланган проект болду. Ал жака биз ушул жашыл экономика деген азыр термин бар. Ушул жашыл экономикага байланыштуу ишкерлерди тандап алганбыз. Алардын арасында ушул таштандыны чогултуу, бөлүштүрүү, азамат айткандай сортировка, кайрадан иштетүү, жана резиналарды, дөңгөлөктөрдү иштетип, жана бала бакчалардагы, аянтчаларда жерге төшөйт эмеспи плиткаларды, ошондойлорду чыгарган, айнекти кайрадан иштетип, мисалы бир компания бар, айнек вино бутылкасынан эритип, аны жанагы тарелкадай, табактай форма кылып, тарелка кылат да. Мисалы ал ошол ишкер көптөгөн бизде Кыргызстан, Бишкектеги ресторандар менен сүйлөшүү жүргүзүп, алар болсо буга чейин эгерде ошол жана айнек бутылканы жөн эле таштандыга ыргытса, азыр эми жанагы биздин ишкер чогултуп алат өзүндө, анан кайрадан иштетип жанагындай табактар жасайт да. Ушул сыяктуу компанияларды чогулткан болчук. Жана жогору мен айтып кеткендей офлайн лекциялар, сессиялар өткөзүлгөн. Андан сырткары биздин бүтүрүүчүлөр мисалы GIA сыяктуу же башка сыяктуу ассоциациялар менен биз байланыштырабыз. Эгерде бизден инвестиция албай калса, башка ушу инвестиция бере ала турган уюмдар болобу же жеке бизнесмендер болобу, ошолор менен биз тааныштырабыз да. Андан сырткары көптөгөн иш чаралар өтөт. Мисалы азыркы боло турган 20-апрелде боло турган форум, ошого биздин бүтүрүүчүлөрдү да чакырып атабыз да. Go Green негизинен бизде жакында эле аяктаган бул жалгыз эле проект эмес. Буга чейин дагы 2 проект болгон. Бири жаңылбасам 22-жылы, экинчиси 23-жылы. Дал ушул Go Green деген да. Ошол 23-жылы өткөн Go Green'дин жеңүүчүлөрдүн бири ушул тазалык сервис деген биздин бир компания бар. Ал болсо токмокту, полигонду жана мусорду бөлүштүрүү менен алек болушкан. Андан сырткары жеңүүчү эмес, бирок азамат айтып кеткен Экомонтис дагы биздин бүтүрүүчү болуп эсептелет. Айтор Кыргызстан боюнча ушу 1000ден ашык ишкерлер бар бизде. Ошолорду биз бири-бири менен тааныштырып, кандайдыр бири-бирине көмөк көрсөтө алат деген багытта иш алып барабыз. Өздөрү да кызыктар ошого ишкерлер, мисалы жаңы бир нерсе үйрөнсөк деген. Албетте, биз тандоо этабында эле ар бир ишкер менен сүйлөшүү жүргүзөбүз да, ошондо эле байкалат да, ишкер өзү кызыктарбы же кызыктар эмеспи. Кээ биркилер бар, ооба мен катышам, мен ушул сабактарды алам дейт, бирок келбей калат да, же дайыны жок. Кээ биркилер бар, ушу башынан аягына чейин ар бир сабакка катышып, баса бир нерсени айта кетсем, ошол 7 жуманын ичинде биз бизнес трекерди дагы мындайча айтканда консультант эмес, ошо консультантка окшош бизнес трекер бул бизнестин кандайдыр бир чектөөлөрүн ошо бизнесменге көрсөтүп берет да, ушул жериң сенде кандайдыр бир чектөө бар, ошонун үстүнөн сен иштешиң керек деген тоскоолдуктар да, тоскоолдуктардын үстүнөн иш алып барышың керек деген 7 жума бою иштешет. Бул дагы биз тараптан көрсөтүлгөн көмөк да. Ошо жалпысынан ошо биздин бүтүрүүчүлөр ушундай жыйынтыкка келишет да. Рахмат. Ошо инвестиция маселесине кайра келдик. Азамат мырза, ушул таштандыны кайра иштетүү жаатына бул тармакка инвестицияны, акчаны кантип тартыш керек? Негизи ушул ишкерлердин, мен ишкермин деген инсандын, адамдардын эң эле мындай келмедей кайра айтып, кайра сурай берген суроосу ушул болсо керек. Негизи GIA-га деле, Accelerate Prosperity-ге деле бизге ушу ишкерлердин келген 80-90% акчаны кайдан алам, инвестицияны кайдан тартам деген суроо менен келет да. Анан бул эми инвестиция болгондо дагы бул таштандыларды башкаруу тармагы бул жашыл экономиканын бир багыты да.
жашыл экономика деген экономикалык модель жана бул мындай артка кете турган, баш тарта турган экономикалык модель эмес. Муну дүйнө жүзү тандап алды. Кыргызстан ошого багытты койду. Президентибиз Глазгого барып айтты, 50-жылы Кыргызстан жанагы абаны булгоо боюнча көрсөткүчтү Кыргызстандыкы 0 деген деңгээлге чыгарабыз деген мындай саясий эркти көргөздү да. Саясий эркти көргөзүп, баягы мындай дедлайнды коюп койду да, мындай жалпак тил менен айтканда 50-жылга чейин демек Кыргызстан ошол абаны булгаган көрсөткүчүн 0-гө чыгарыш керек. 0-гө чыгарыш үчүн эмне кылыш керек дегенде, бул жашыл экономика, бул дүйнөлүк приоритеттүү, пайдалуу, эффективдүү экономикалык модель болуп саналат да. Биз азыр базар экономикасынан жашайбыз, бирок базар экономикасынын ичинен экономиканын бир канча модельдери чыгып калды. Бул акылдуу экономика, бул санариптүү экономика, бул креативдүү экономика, бул айымдардын экономикасы, бул ушундай келип туруп, анан жашыл экономика деген дагы пайда болду да. Эми жашыл экономиканын ичинде ошол негизги мааниси бул жашыл экономиканын бул колуңда бар ресурсту эффективдүү колдонуп, көбүрөөк акча тап, колуңда бар ресурсту туура колдонуп, абаны булгаба, жаратылышты булгаба. Болду. Ушул жашыл экономиканын мындай токотер жери ошол да. Анан жашыл экономиканын ичинде бул багыттар болот. Бул курулуш багыты, бул текстиль багыты, бул деген ошо таштандыларды башкаруу багыты деп ушинтип кете берет да. Анан биз ошо таштандыларды кайра ошол эффективдүү жана туура иштетүү бул мындай өтө приоритеттүү багыт да. Анан таштандылар абаны булгайт, таштандылар деген адам ден соолугун бузат, таштандылар кыскасы мындай экосистемага аябай зыянын тийгизет да. Анан муну дүйнөлүк уюмдар эмне кылды? Жок, бул жака биз акча салышыбыз керек экен, биз бул жака көңүл бурушубуз керек экен деп азыр мен дүйнөлүк уюммун же эл аралык донор уюммун деген баардыгы, акча берген уюмдардын баардыгы азыр бир компонент жашыл экономиканын принциптерин колдоносузбу деген суроону берет ишкерге. Ооба десе, анда ошол акчаны алууга ошол ишкерге мындай приоритет коюп, ошол акчаны ошол ишкерге берет. Башкача айтканда, жана жашыл экономиканын принциптерин колдонбогон ишкер менен колдонгон ишкерди салыштырганда, баардык акча берген уюмдар ошол жанагы жашыл принципти колдонгон ишкерге акчаны биринчи кезекте берип баштады азыр. Болгондо да тездик менен. Анан Кыргызстанда андай инвестиция кылган уюмдар бар. Алар мындай грант түрүндө беришет, кайтарымсыз. Анан алар көп эмес, грант түрүндө бергендер. Анан баягы кредитке бергендер бар. Кырсеф деген уюм бар мисалы. GIZ уюму инновациялык фонд деген фонд ачты. Ал жерде ошо $10,000 $30,000 чейинки долбоорду каржылап берет. Бул грант түрүндө берет да, кайтарымсыз. Андан тышкары ошол банктар чыгып атат. Демир Доскредо банк, мына мен жашыл банкмын дегенди мындай жар салды. Ушундай жашыл акча берген уюмдар көп. Биз ошол ишкерлер менен ошо акча берген уюмдарды мындай бир аянтчага алып келип мындай коюп коелу деп атабыз. Networking B2B деп коет да, мындай бетме-бет жолугушууну уюштуруп берип, мындай бири-бирин табыштырып коелу деп атабыз. Акча тапканга мүмкүнчүлүк болот экен да, инвестор тапканга. Мисалы, жана эл аралык уюмдар ошол акчаны жашыл ишкерге берсек дейт, аны таппайт. Издейт. Бизден издейт. ЖА келип сурайт да, силерде ушундай ишкерлер барбы депчи. Анан биз тияктан сурап, бияктан сурап, өзүбүздүкүнөн карап, анан тизме түзүп анан беребиз да, тажрыйбабыздачы. Биз ошону түшүндүк да, демек акчаны берели десе ишкер таппай атса, ишкер акча алайын деп акча бергенди таппай атса, анда биз бул анча маанилүү экен да. Ошон үчүн биз муну түздүк. Анан биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошо ишкерлерди, жашыл экономикага кызыккан бизнесмендерди, айым ишкерлерди, стартап студенттер болобу, баардыгын ошол биздин форумда көргүбүз келет. Жана ал жерде сүйлөшө турган, көргөзө турган
бизде нерселерибиз бар. Барыңыздарды күтөбүз. Бул аябай жакшы пайдалуу форум болот деп мындай терең ишеничтебиз да. Жана айтып кеттиңиз го 200дей ишкана ушул жаатта иш алып барат деп. Бул мындай көппү Кыргызстан үчүн? Жакшы эле жолго коюлуп калды десек болобу? Кайра иштетүү маселеси. Негизи расмий иштегендер 200 болсо, бул негизи азыраак. Эми өзүңүз билсеңиз керек, жыл өткөн сайын адам саны көбөйөт, шаарлар чоңоёт, таштандылар көбөйөт. Анан бул Кыргызстанда бир көйгөй бар. Бул жанагы полигондорго, мусор таштайт турган таштанды полигондоруна доступ кирүү баарында эле жок. Жана 200 ишканада. Ал жер чоң бюрократия. Ал жана муниципалдык ишканалар, муниципалдык органдарга карайт да. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу. Өзүн өзү башкарат, алар өзү өзү чечет. Алар жанагы интернеттегидей өкмөттү да укпайт. Жана алар жана эксперттерди да укпайт. Себеби биздин айыл, биздин аймак, бул биздин кызыкчылык деген эме менен мындай. Анан алар ошо ички жең ичинен сүйлөшүп, мындай башка компания, өздөрүнүн компаниялары коет, бирок ал жерде да ошол мындай коррупциялык рисктер бар да. Ошол көйгөй бар. Полигондор жетишсиз. Эл көбөйүп атат, шаар көбөйүп атат. Анан бул мисалы 2022 жылдын статистикасына эгер азыр адашпасам 777 миллион тонна таштанды чыккан да. Анан бул мурдагы мисалы 18-жылга караганда адашпасам 4 эсе, 3 эсе көп да. Ушундай тездик менен адам саны көбөйүп атат да. Анан бизде дагы бир көйгөй бар, бул маданият. Жарандарыбыз, биз баарыбыз, мындайча айтканда, туура бөлүштүрүп таштандыны чогулткан маданиятты билбейбиз. Таштандыны туура ыргытканды билбейбиз. Япондорду, жапондорду дайыма мактайбыз. Жана футбол клубунун стадионун таптаза кылып эле, жана ит аягын жалагандай таптаза кылып кетишет экен да. Бул эч ким айтпайт аларга дагы тазала деп, мындай аларга мындай KPI коюлган эмес. Өздөрү барып эле тазалап ушундай маданияттын мындай туу чокусуна жетип, бүт өлкөнү, дүйнөнү мындай таң калтырды да. Бизде болсо биз мындай мурдатан эле ата бабалардын салтында бул нерселер болгон деп айтышат да эксперттер. Болгону биз мындай ошону мындай кармана албай кой берип жибердик деген нерсе бар. Мисалы сууга кирдин, суусун төкпө, каргыш тиет деген сөз мисалы да, үйдөгү жөнөкөй сөздөр. Мисалы жесең тамагыңды түгөтүп же, сен жеген калдыгыңды эч ким жебейт деп мындай апа кесе айтып тарбиялаган. Азыр болсо таштанды тамак ашында калдыктары чыгат, кафелерден, тойканалардан көрүп атабыз, тойдун сезондору чыкканда. Анын баары ыргытылат да. Баягы жанагы азыр дагы бир көйгөй чыккан, бул жана кийим. Азыр ушундай ысырапкорчулук менен мындайча айтканда кийимдер аябай түрлөрү көп. Демек, аябай түрдүү материалдан түрдүү кесиндилер, таштандылар чыгат да. Анан Кыргызстанда Текстиль Транс деген ишкана бар, жыян мүчөсү. Андан башка бир да ишканада расмий түрдө мындай таштандыны кайра иштеткен бир дагы тигүү цехи жок. Биз ошо Текстиль Транстын дагы продукцияларын көргөзмөгө коебуз да. Швеянын таштандысын кантип переработка кылат дегендичи. Биз ушундай көйгөйлөрдү көрүп турабыз. Жеке сектор өзүнүн креативи менен, өзүнүн мындай жаңыча жолдору менен, өзүнүн жаңыча мындай тажрыйбасы менен өздөрү аракет дагы кылышат. Анан мамлекеттик органдар дагы өздөрүнүн аракеттерин кылып атышат. Жашыл экономика боюнча программа, өнүгүү программасы кабыл алынган 28-жылга чейин. Эми ошо аракет кылып аткандардын баардыгын ошо биз көрүштүп, тааныштырып коюлуп атабыз. Убактыбыз аз калды. Элдос мырза, ушул сиздердин мүмкүнчүлүктөрдү, ушул акселерацияларды, мисалы кантип пайдаланса болот, силерге кантип кайрылса болот, ишкерлер кантип тандайсыңар? Буга чейин сиз ушу акчаны каяктан алам деген суроо бербедиңизби? Ошондо эгерде суроо болсо бизге кайрылса болот, анткени ушул акчаны биз беребиз. Бизге кайрылуу, биздин сайтыбыз бар,
KG Accelerate Prosperity деген, андан сырткары Instagram баракчабыз бар. Баардык биз жүргүзө турган, азыркы жүрүп аткан долбоорлор ошол жакта көрсөтүлгөн. Анан биздин долбоорго катышуу жолу бул түздөн түз сайтка кирип анкетаны толтуруу, арыз таштоо. Ошол ташталган арыздардын баарын биз изилдеп, карап чыгып, ошолордун арасынан биз проектке тандайбыз да. Биздин долбоорго катышуу акысыз, бекер. Тек гана ушу ишкердин убактысы керек да. Убактысын бөлүп, башынан аягына чейин ар бир ушу лекцияларга катышса, натыйжада бир жемиштүү бир жыйынтыкка келет деген ойдобуз да биз. Чоң рахмат. Эфирибизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Бүгүнкү уктурууда биз ушул Бишкекте 20-апрелде өтө турган таштандык калдыктарын эффективдүү башкаруу боюнча форум жөнүндө кеңирээк маалымат алууга аракет кылдык. Суроолорубузга Accelerate Prosperity коомдук фондунун жашыл акселерациялардын координатору Элдос Токтомушев, Жия бизнес ассоциациясынын жашыл экономика боюнча менеджери Азамат Дүйшеев жооп берди. Рахмат вакыт бөлүп келип бергениңиздерге. Угарман жана көрөрман, эфирдин кайталоосун Маралдын Facebook'тагы баракчасынан же YouTube каналынан көрө аласыз. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат